Жашы 20-ны таяп калган Канат Абдыжапаров мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай көп ийгиликтерди багындырууда. Ден соолуктун кадырын жакшы билгендиктен сергек жашоону максат кылып, спорт менен алектенүүгө өткөн. Машыгуудан талыкпай максаттарын орундатты. Мойнунда 10 медаль болсо, анын экөөнү Азия чемпионатынын жеңүүчүсү болгондугу үчүн алган. Я пошел на курсы. Ден соолугум сыяктуу эле сыйлыктарым да байлыгым. Жеңиштерге жетүү оңой эмес. Көптөгөн эмгекти, маңдай терди талап кылат. Мисалы, бул медалды мага Туркияда өткөн Азия чемпионатында берген. Ошондой эле дүйнөлүк чемпионатында катышуучусу болдум. Бардык аракетим досторума, элиме жана апам менен тайынеме арналат. Буюрса дагы ишке ашыра турган иштер көп. Машыгууга жеңилирээк болсун деген ойдо шарт түзүп берип атат. Ушул спорт боюнча бияктан өсүп, ушул медальдарыбызга жетишкенбиз. Чоң мелдештерден бул да медалым, бул чемпионат Азии, бул кол күрөш боюнча. Мындай окшош канаттыкы да бар, экөөбүздүкү. Бул канат оң колдон, мен сол колдон алганбыз, бир веске чыгып. Күйүмдүү Канат өзүнөн да өзгөлөрдү көп ойлойт. Өзү сыяктуу ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жакшылык кылуудан, спорт менен машыгуудан, билимин тереңдетүүдөн өзгөчө рахат алат. 3 ай мурун IT академиясын ачса, эми эмгектенип жатып, эл аралык долбоор аркылуу утуп алган 200 000 сомуна мүмкүнчүлүгү чектелген курдаштар үчүн спорт жайын оңдотуп берди. Это Великобритания проводятся проекты. Долбоорлордун ичинен Улуу Британиядагылар канаттык ынжактыр өткөрүшкөн. Анын негизинде 200 000 сом бөлүнгөн болчу. Ошол каражатты коротпой, толугу менен мүмкүнчүлүгү чектелген балдар машыккан ушул спорт залга жумшап оңдоп түзөдүк. Көп иш бүтүрдүк деп айтсам болот. Эң башкысы канатка жана анын жоро жолдошторуна ыңгайлуу болуш үчүн бардык аракеттерди жасадык. Канаттын кыялдары орундалып жатканына мен абдан кубанычтамын. Небересинин аракетчил, ийгиликтүү болушуна аруак жанында жүргөн апасы менен тайенесинин салымы зор. Кыйын кезеңдерде өбөк болууга ар дайым даярмын дейт Асыл апа. 19 жылдык өмүрүмдү, билимимди, эмгегимди, ден соолугумду ушу канатка арнадым. Дагы эле Кудай ден соолук берсе, алдыда бизде көп иштер бар, Канат экөөбүздүн жасай турган аракет кылабыз да. Мындай сынган жок. Апасы экөө болгон аракеттерин ошо алдыга үндөп, алдыга аракет кылып, алдын көздөй умтулуп жүрүшөт. Биринчи байлыгың болгон ден соолугуң болсо, калганы табылат дейт тагдырдын оорусуносун татыктуу жеңип келе жаткан Канат. Ал ишке ашырчу кыялдарынын арбын экендигин айтат. Кыял Шаршеева, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.